Саламатсыздарбы. Эмеси Ошондо программасы. Свердлов райондук сотунда кечээ күнү Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо учурунда болгон коррупция боюнча сотто мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев сурак берди. Ал министр болуп 13-жылдын май айынан кийинки 14-жылдын октябрына чейин гана болгону 1,5 жыл иштеген. Ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев кышкы жылуулук берүү мезгилине жетиштүү даярданган эмес деп 14-жылдын октябрында Артыкбаевди катуу сынга алган. Бирок Атамбаев өз сөзүндө ГЭСтерди гана эмес, жылуулук борборлорун дагы ишке киргизүү керек. Министрликте болсо эч ким өзүнө жоопкерчилик алууну каалабай жатат деп нааразылыгын билдирген. Артыкбаев ал кезде Атамбаевдин бардык сынына макул болгон. Атамбаевдин сөздөрү кадыресе сын болуп көрүнгөнү менен жылуулук борборлорун ишке киргизүү жана эч ким өзүнө жоопкерчилик алууну каалабайт дегенди кантип түшүнсө болот. Азыркы биз билген маалыматтарга таянсак, Атамбаев ошол кезде ТЭЦти модернизациялоону ылдамдатууну каалаган, бирок энергетика министрлигинин жетекчилиги ал үчүн жоопкерчиликти өзүнө алуудан качкан. Сурак учурунда Артыкбаев кечээ күнү министрлик кызматка ал 13-жылдын 27 май күнү киришкенин жана эртеси эле 28 майда дал ошол ТЭЦ боюнча мурдатан даярдалган ири жыйын болгонун билдирди. Артыкбаевдин айтымында президенттен ал жыйынга атайын кат келген. Анда иштерди ылдамдатуу керек деп жазылган. Ал катты президенттик аппарат эмес, президент өзү жазган. Ал катта жылуулук борборун модернизациялоо баасын төмөндөтүү тууралуу да айтылган. Ал кездеги сүйлөшүлгөн баа $390 миллион болчу жана кийин ал чындап эле 386 миллионго чейин түшүрүлгөн. Ошол кезде да азыр дагы бул ири жетишкендик деп көрсөтүлүүдө. Бирок $4 миллион деген эмне? Болгону 100%. Бирок бийлик аны оор жана татаал сүйлөшүү жүргүздүк деп айтуу үчүн жасаган. Жаңы эле дайындалган министрге маселе менен таанышууга эч убакыт берилбесе, маселени ал кантип чечмек эле? Албетте, Артыкбаев аны дайындаган адамдардын айтканын аткарган. Дайындалар алдында ал тууралуу атайын сүйлөшүлгөн деп да божомолдосо болот. Модернизация президенттик аппаратта башынан аягына чейин пландалып, ишке ашырылып жаткан жана ал артка кайтпас абалга жетип калган. Дагы бир суроо жаралат. Артыкбаев дайындалардан бир ай мурда 13-жылдын апрелинде ага чейинки министр Автандил Калманбетов эмне үчүн кызматтан алынган. Ал министр болгону 7 ай гана иштеген. Мүмкүн дал ошондой модернизациялоого каршы чыккандар. Анын артынан Артыкбаев да кызматтан алынган соң министрлик деги эле жоюлуп, анын ордуна түз башкарылган Энергохолдинг пайда болгон. Жана ушундай эбегесиз басым алдында дагы кээ бир министрлер Атамбаев жана анын аппаратынын саясатына каршы чыккан. Кечээ сурак учурунда Артыкбаев МИДтен атайын келген катта TBA компаниясы менен гана келишим түзүлүүгө тийиш деп жазылган. Анын алдында TBA компаниясына каршы чыккан Тышкы иштер министринин ордун басары Аскар Бешимов кызматынан алынган. Ошондой эле кечээ күнү сотто Артыкбаев президент жана президенттин айланасындагылар менен пикирим келишпегендиктен мен арыз жазып кызматынан кетүүгө аргасыз болгон деп билдирди. Модернизацияга Сапар Исаковдун киргишкени былтыр май айында парламентте талкууланып жатканда Артыкбаев кээ бир адамдар мени коррупцияга аралашкан деп ойлоп жатат, бирок мен тазамын деп айтканы баарыбыздын эсибизде. Мындай чоң маселени чечкен адамдар бул жана каткарган адамдар эмес, бул маселени чечкен адамдар, чечүүчү укугу бар адамдар. Негизинен ошол негизинде бардык кызматкерлер ошол айтылган ишти аткарып, ошол ролду аткарышкан. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Бирок мындай жарым сөздөр жетишсиз. Артыкбаев баарын айтып берүүгө тийиш. Ошондо саламатта калыңыздар.